Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка менен кирип, өз утушка ээ болуңуз. Сизде 100% бонус күтүүдө. Асел Кадырбекова. Тайнебиз бизди атабыздын колуна тапшырды. Жылдыздуу түгөйлөр Нурлан Насип менен Асел Кадырбекова үстүбүздөгү жылдын 27 март күнү кыздуу болушкан. Алар тун наристесине Дария деген ысым ыйгарышкан. Асел кыргыздын салты менен төрөттөн кийин кызынын 40-ын чыгарып келүү үчүн өзүнүн апасынын үйүнө кеткен эле. Кече Дариянын төрөлгөнүнө 40 күн болгонунун урматына жубайлар жакындарынын курчоосунда бешик тоюн өткөрүштү. Бул тууралуу жубайлардын өкүл апасы Нелия Нуркулова. Бүгүн орозонун алгачкы күндөрүндө өкүл балдарыбыздын кыргыздын салты боюнча бешик тоюна күбө болдук. Буюрса неберем Дария, силерди дайыма кубантып, силердин сыймыгыңар, бактыңар болсун, бешик бооңор бек болсун деген каалоо тилегин билдирди. Ал эми жаш эне Асел Кадырбекова өз үйүнө келгендиги тууралуу төмөндөгүчө жазып калтырды. Кудайым буйруп, тайнебиз 40 күнүбүздү чыгарып, бизди атабыздын колуна тапшырды. Кызым үйүңө кош келипсиң. Эске салсак, Асел Кадырбекова менен Нурлан Насип 2018 жылдын 10 майында дүркүрөтө үлпөт тоюн беришкен. Булак Барометр KG. Nereye kutlasın? Nereye kutlasın? Zaman boşuyor. Onun anne nasıl çalışıyor?